Здравствуйте, Джамал. Здравствуйте всем, коллеги. Бурса, вот сейчас начинаем. Это у нас вот сегодня приглашенный наш лектор будет. Я очень рада, что у нас не только я буду выступать, но еще кто-то. Поэтому очень рада. Сейчас вот Нурбек Агай себя представит и расскажет о своей теме. А, Мне очень повезло. Мы с Нурбеком Агаевым в одном университете работаем теперь. Вот, поэтому я сразу его встретила в коридоре, сразу уболтала, в общем, чтобы вам показать. Ну, я думаю, что очень многие посмотрят, потом еще в записи, сейчас просто каникулы. А так, давайте начинать. Я слово передаю Нурбек Агаеву. Нурбек Агаев. Саламатсыздарбы? Бул жакта мен көп коллегалар тааныбасам керек, бирок сизди тааныйм мен. Гүлнар эжеке, анан калган коллегалар менен эгер келечекте боло турган болсо, анан кызматташып иштешип алабыз да. Анан негизинде бүгүнкү темада эми мындай, сиз жанагы өзүңүз айтып кеткендей эле, жанагы көбүнчө мындай медиктерге ылайыктуу болуш үчүн мен теманы тандап, анан ошондон жазышка аракет кылдым. Өзүм Мадмар Нурбек, бизнести башкаруу жана бизнес башкаруунун магистри бөлүмдөрүндө азыр доценттин милдетин аткаруучу катары иштеп жатам. 2018 жылдан 22 жылга чейин part time, 2022 жылдан бери full time иштеп атам. Ошол көбүнчө негизи мен алектенген темалар бул көбүнчө мына дата анализ менен болот, анан оюндар теориясы, финанска киришүү деген сабактарды алып көбүнчө өтөм. Эми бүгүнкү темага өтсөк, тема негизинен жана Кыргызстандагы вакцинация жана саламаттык сактоо көрсөткүчтөрү. Эмне үчүн бул тема? Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, мына бизде мына акыркы COVID-19 кийин өзгөчө мынабу вакцинация деңгээлиндеги болгон калктын мындай көпчүлүк мындай катмары мындай аябай мындай вакцинация кылган мындай ата-энелер көбүнчө мындай көп мындай оң мындай пикирде болбой калды да, төмөндөп кетти. Анан жанагы статистикаларды деле көрүп калабыз. Анан ошол вакцинация деңгээлинин ошол саламаттык сактоо көрсөткүчтөрү кандай таасири бар деген жанагы немеде суроо мындай келип туулду. Анан ал жерде эң эле өзүңүздөр билсеңиздер керек, мына Дүйнөлүк банктын маалыматтары бар. Дүйнөлүк ден соолук уюмундагы саламаттык сактоо уюмундагы даталары бар. Анан бирок мына биз бул жакта Дүйнөлүк банктын маалыматтарын колдонобуз. Ошентип, эмне үчүн бул тема десек, бул тема себеби биз өзүбүз билгендей эле эмне коомдук саламаттык сактоо боюнча эң натыйжалуу инструменттерден бири болуп саналат. Себеби биз өзүбүз билгендей эле жанагы балдар болгондор, андан кийин анын белгилүү бир жаштарда анын 5 фаза боюнча мындай эмдөө катары эмдөөдөн өткөрүп, андан кийин как жанагы баягы антителалар пайда болуп, балдар жанагы ден соолугу мындай жакшыраак болот. Андан кийин ошонун жанагы адамдын мындай өмүрүгө болгон немеси пайдасы мындай олуттуу болот деген мындай ишеничте бул теманы тандадым. Андан кийин бир аябай бир маанилүү көрсөткүчтөрдөн бирөө болгон мынабу 5 жашка чейинки балдардын өлүмү. Бул өзү эле мындай аябай маанилүү немени көрсөтөт, деңгээлди көрсөтөт. Анан ошол балдардын аман калуу мындай деңгээлине чагылдырат. Негизи эле канчалык мындай деңгээлде жанагы өлкөлөрдө балдардын мындай ден соолугунун канчалык мындай жакшы болгонун көрсөтөт да. Андан кийин дагы бир башка бир көрсөткүч болсо, биз үчүн маанилүү болгон төрөлгөндө күтүлгөн өмүрдүн узактыгы. Бул жанагы англисчеде life expectancy 4 деген. Бул жалпы эле мындай калктын жалпы саламаттыгынын абалын көрсөтөт. Ошондой эле бул жөнүндө мен сиздерге кеңири мына маалымат берип кетемин. Ошондой эле жалпыга жеткиликтүү маалыматтар болгон медициналык маалыматтарды негизи мындай аларды мындай талдоо, андан кийин талдоо ыкмалары негизи аябай эле мындай жеңил да. Андан кийин аны жөнүндө мындай сөз кылсак болот азыр. Эмне үчүн вакцинация маанилүү дегенде, себеби биз өзүбүз билебиз,
жыл сайын миллиондогон бул вакцинация эмдөөдөн өткөндө көп киши андан кийин көп жаран эми буну мындай жарандык мындай милдет катары көрүш керек деп ойлойм. Жана ата энелер андан кийин ошондой эле кийин балдар деле ошондой болуп чоңойот деп ойлойм да менчи. Миллиондогон адамдардын мындай өмүрү сакталып калат да ушуга ылайык. Андан кийин биз өзүбүздүн билгенибиздей аябай эле маанилүү мындай эмдөө көрсөткүчтөрүнөн бирөө кызамыкка каршы эмдөө. Бул алдын алууга боло турган эң негизги оорулардан бири. Ошондуктан эмдөө аябай эле мындай жыл сайын мындай болот. Эми жанагы акыркы убактарда жанагы өзгөчө 2015 жылдан бери акыркы 10 жылда биз мындай ар кандай себептерден улам мындай эмдөө мындай катышы биздин мындай өлкөдө мындай азайып аткандай көрүнүп атат да. Эми негизи эле мындай караганда балдардын иммунизациялоо мындай төмөнкү болушунун себеби бунун дагы мындай немелери бар да, мындай факторлору бар да. Эми мындай жалпы мааниде карагандачы биринчиси мисалы балдардын аман калуусу мындай деңгээлүү болушу мүмкүн. Ошондон улам мисалы вакцинацияга көбүрөөк көңүл бурулат. Бирок мындай акыркы убакта бизде жана вакцинация деңгээлинин төмөндөп кетиши бул өзүнчө мындай 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 биздин мындай жарандардын көңүл коюш мамиле кылып атканын көрсөтөт да. Андан кийин өлүмдөрдүн азайышы ошондой эле өлүмдөрдүн азайганда жана иммунизация мындай деңгээли мындай төмөндөп деле кетиши мүмкүн да. Мындай бул аябай көп мындай маалыматтар сиздер жакшыраак билесиздер. Негизи мындай жалпы мындай неме трендти мен айтып атам да. Эми калктын саламаттыгынын жакшырышы менен деле мисалы иммунизацияга болгон мындай мындай көз караш мындай өзгөрүшү мүмкүн убакыт менен. Негизи бул жердеги биздин изилдөө сурообуз эми мындай изилдөө суроо дегенде бул макалага мындай түзүп келген эмес, бүгүнкү семинардын негизи мындай суроосу деп коелу. Мынабу жалпыга жеткиликтүү медициналык маалыматтарды кантип эмпирикалык далилдерге айландырууга болот. Демек, бул жерде негизинен карап көрсөк, бизде мындай көптөгөн ыкмалар бар. Ошол ыкмаларды колдонуп туруп биз бул суроого жооп берсек болот. Кошумча суроолор катары биз эмдөөнүн 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн азайышына таасирин тийгизеби, тийгизбейби деген. Мисалы 5 жашка чейинки балдардын мындай эмдөөгө байланыштуу 5 жашка чейинки балдардын өлүмү азаябы деген суроо. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, эмдөө жогорураак болгондо жашоонун узактыгы мындай жогорулайбы, төмөндөйбү деген суроо. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, ошондой эле медициналык изилдөөлөр мындай байланыштарды кантип талдай алат деген суроо. Бул жагаттан жанагы аябай эле көп мындай изилдөөлөр бар. Аны журналдардын баарына мындай детально караш керек. Бул жерде негизинен биз мындай мындай жөнөкөй ыкмаларды, анан мен жөнөкөй ыкмаларды, андан кийин бир татаал ыкманы эң аягында көрсөтөм. Бизде бул жерде маалыматтарыбыз жана өзгөрмөлөрүбүз жөнүндө сөз айтып кетсек, эки түрдүү сиздер өзүңүздөр да билгениңиздей жанагы бизде Y жана X дегенде жанагы көз каранды же болбосо натыйжа өзгөрмө катары биз эки өзгөрмөнү колдонобуз. Бул жерде 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн коэффициенти бул биринчи. Экинчи болсо төрөлгөндөгү жашоо узактыгы. Негизги көз карандысыз же болбосо түшүндүрүүчү өзгөрмө катары кызамыкка каршы эмдөө. Бул жанагы өзүңүздөр деле билсеңиз керек, дүйнөлүк банктагы жанагы маалыматтарда жана 1 жаш менен 12 ай менен 23 жаштагы балдардын катышы, кызамыкка каршы эмделген балдардын катышы. Андан кийин экинчи жанагы маанилүү өзгөрмө бул ДПТ деп коет, АКДС, дифтерия, коклякс, столбняк дегендер эмдөө деңгээли. Андан кийин булар бизде жанагы биз модельде нерсени билебиз да, бизде өзгөрмө бар, көз карандысыз өзгөрмө, көз каранды өзгөрмө бар, көз карандысыз өзгөрмө бар. Бирок ошондой эле биз жанагы маанилүү эки мындай X менен Y ортосундагы немени жанагы байланышты жакшыраак беришибиз үчүн биз контролдук мүнөздөгү өзгөрмөлөрдү да кошушубуз керек болуп калат. Бул аябай эле мындай жашоо деңгээлин көрсөткөн. Мисалы бизде бир көрсөткүч бар. Бул мындай жан башына ички дүң продукт, ошону мындай колдонсок болот. Жана экинчиси саламаттыкка сактоого кеткен чыгымдар. ИДПнын катышы катары саламаттыкка сактоого кеткен чыгымдарды колдонсок болот. Анан ошондой эле биз бул жакта жанагы неме колдонуп атканыбыз үчүн, убакыттык катардык анализ жасап атканыбыз үчүн убакыт трендин сөзсүз кошушубуз керек болуп калат. Ошондой. Жыл катары мына 2000-2023 жылды алдык, Кыргызстанды алдык. Себеби Кыргызстан болгонунун себеби бул жакта
Себеби бизде жанагы жылдык маалыматтар жеткиликтүү жана туруктуу деңгээлде. Башка өлкөлөр үчүн деле бар негизи мындай 2000 мына жанагы СНГ өлкөлөрдө 8 СНГ өлкө үчүн бул жакта топтодум немелерди маалыматтарды. Негизи Кыргызстан үчүн негизи биз баарыбыз мындай жакшыраак билгени үчүн Кыргызстан үчүн талдоону мен жакшыраак болот деп мындай өзүм ойлодум да. Саламаттык сактоо көрсөтүктөрүнүн олуттуу жакшыруусуну көрсөк болот. Ал жөнүндө мен айтып кетемин дагы. Эмдөө менен камсыз кылуу деңгээли жогору, бирок туруксуз. Туруксуз болгонун себеби жана акыркы жылдарда аны да көрсөтөмүн, ал тренд анализде көрсөтөм аны. Методикалык мисал катары колдонсок болот. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн мисалы дагы бар бул жерде. Тренд анализдерди мына жерде бир карап кетсек, bizde графика бар. Графикада бул жерде көргөнүңүздөй сол жактагы 5 жаштан төмөн балдардын жанагы өлүм катышы көргөнүңүздөй бул жакта 52ден акыркы жылдары бизде 17ге чейин азайды да булчу. Бул мынабы 1000 жанагы тирүү жандын башына түшкөн өлүмдөрдүн саны катары мына көрсөтүлгөн. Ошондой эле мынабу жашоо узактыгы акырындык менен өсүп атат. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй эле 2006 жылдан баштап көтөрүлүп атат. Бизде 68ден баштап 72,2 ошондой деңгээлге чыккан да бул жердечи. Вакцинация трендтерине карай турган болсок, өзүңүздөр мына жерде карасаңыздар, мына кызамыкка каршы бул жерде өзгөчө мына жерде 2000-жылдарга келгенде, 2020-жылдарга келгенде төмөндөп кеткен. Өзүңүздөр көргөндөй эле COVID-19 убактысына келгенде, COVID-19 убактысына келгенде жана бул бир аз мындай төмөндөп кеткендей көрүнүп атат. Анан мына жерде 2020-ны көрсөңүздөр, бул жерде жана АКДСтин иммунизация жанагы эмдөө деңгээли деле мындай бул жерде Кыргызстанда төмөндөп кетиптир. Ошондой эле жанагы демек ал дагы мындай 2 жылдык дагы маалыматтар болсо дагы так мына көрүнбөк да, мына неме терминдерде так гана көрүнбөк. Эми бул жерде дагы бир трендтерден эми аябай мындай немени көрсө болбойт да, көп деле мына байланыштуу байкаганы болбойт, бирок ошондой эле дагы мындай кете берели биз. Анан корреляцияларынан чачыранды диаграммалар бар дегенде жанагы англисче scatterplot болот. Бул жерде мына корреляцияларды карай турган болсоңуздар, мисалы өзгөчө биз жанагы жашоонун узактуу немеси күтүлгөн жаштын деңгээли бул жерде жанагы неменин балдардын өлүмү менен мындай аябай мына жогору деңгээлде тетири мындай корреляцияга ээ экен да. Андан кийин ошондой эле жана ДПТ, АКДС эмдөө менен деле орто даражада корреляция. Ушундай мындай корреляцияны көрсөк болот. Бирок бир нерсе бар, бизде анализде корреляция аябай жакшы нерселерди берет деп ойлойбуз, бирок убакыт катары анализдерди колдонгондо бир аз абайлап туруп бул интерпретация кылыш, чечмелешибиз керек. Себеби бизде мындай деген нерсе бар, жанагы статистикада, эконометрикада дегеним, корреляция бул себептүү, корреляция аябай жакшы болгону менен себептүүлүктү бул билдирбейт. Себептүүлүк өзү эле мындай убакыттык катардык маалыматтардын ичинде болгон нерсе, бирок бул башка бир татаалыраак анализдер менен анализдесе болот аны. Биз эмнени байкасак болот? Бул жерде өзгөрмөлөр убакыттын өтүшү менен чогуу өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы бул жерде кызамыктын мына деңгээли, эмдөө деңгээли жогорулаган сайын бул жерде мынабы өлүмдөрдүн деңгээли да мына жогорулап атат экен да. Бирок мына негизи мындай карагандачы бул жанагы неме. Анан мисалы бул жакта жашоонун мына деңгээлин карасаңыздар, жана иммунизациянын деңгээли менен мындай тетири жанагы немеде мындай байланышта көрүнүп атат да. Бирок биз бул жерде эмнени билсек болот? Демек бизге дагы мындай жакшыраак бир анализ керек экен да. Демек мына жанагы немеден дагы, тренд анализинен дагы, ошондой эле бизде жанагы корреляциялардан дагы, анан кийин мына чачыранды диаграммалардан да жакшыраак анализ керек экен. Демек бизге мындай регрессиялык анализ жасайбыз. Регрессиялык анализде биринчисинде өзүңүздөр деле көргөнүңүздөрдөй 5 жаштан төмөн балдардын катышы, 5 жаштан төмөндөрдүн катышы, анан ошондой ал жерде бир кызамыкка болгон жанагы демелердин жогору вакцинация алгандардын деңгээли, жан башына ИДПнын катышынын логарифмасы, ошондой жанагы health expenditure дегенибиз, жанагы ден соолукка жумшалган акча. Өмүрдүн узактыгыга болгон бул жерде ДПТ, АКДСти койдук. АКДС аябай мындай эрте жаштан башталган үчүн койдук.
Анан кийин мына контролдук катары мына экөөнү дагы койдук. Бул жакта тренд дагы бар, өзүңүздөр көргөнүңүздөй. Анан бул жерде бир нерсени унутпаш керек, жашоонун узактуулугу бир эле бул мына өзгөрмөлөр менен байланыштуу эмес, дагы башка өзгөрмөлөр менен байланыштуу болушу мүмкүн. Аны айтып кетейин. Негизи мындай ушунун жыйынтыгында келген регрессиянын жыйынтыктарын биз мындай деп айтып кетсек болот. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй эле бул жерде жашыл деген бул 2 жылдыз болгон болсо бул жакшы деген сөз. Жылдыздар канчалык көп болгон болсо ошончолук жакшы дегенди көрсөтөт. Анан бул жерде кызыл мына түстөгү болгондор бул күтүлбөгөн результаттар, күтүлбөгөндөй чыкканын көрсөтөт. Мисалы өзүңүздөр мына көргөнүңүздөй эле мына кызамыктын деңгээли жогорулаган сайын өлүмдөрдүн саны мындай жогорулап атат, бирок бир экөөнүн ортосундагы байланыш маанилүү эмес. Себеби жылдыз жок. Бул жерде жашоо деңгээли же болбосо ден соолукка сарпталган акча жогорулаган сайын өлүмдөрдүн деңгээли төмөндөп атат. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй бул жашыл и андан кийин негатив болуп турат, бул жерде терс сан болуп турат. Экинчи мындай регрессияда бул жерде караган болсоңуздар, жана АКДСтин иммунизация же болбосо мына эмдөө катышы жогорулаган сайын жашоо деңгээли жогорулап атат. Жакшы нерсе, бул жакшы неме, көрсөткүч. Анан бирок күтүлбөгөн нерсе ден соолукка жумшалган акча неме болгон үчүн көбөйгөн сайын жашоо өмүрү мындай төмөндөп атат, ошондой. Анан башка бир нерсе болсо убакыттык трендди өзүңүз да көргөнүңүздөрдөй жанагы өлүмдөрдүн саны азайып атат убакыт менен, жанагы жашоо деңгээли, күтүлгөн жаштын деңгээли мындай убакыт өткөн сайын мындай өсүп атат өзүнчө. Бирок негизги результаттар мындай жакшы. Бул жерден эмнени билсек болот? Демек, экономикалык өнүгүү маанилүү экен, жашоо стандарты маанилүү экен, себеби бул өлүмдөрдүн мындай төмөнүрөөк болушуга алып келет экен. Саламаттык сактоону каржылоо маанилүү экен, себеби бул өлүм житимдердин санынын төмөндөшүнө алып келет экен. Эмдөө деңгээли ден соолуктун жакшырышына алып келет экен, демек эмдөө деңгээли бул жерде жогору болуш керек экен. Кызамыктын коэффициенти маанилүү чыкпай калды статистикалык жактан. Бунун себеби демек ал жерде жанагы өлүм житимге таасир кылган башка факторлор дагы болушу мүмкүн дегендей. Андан кийинки татаалыраак болгон мындай жанагы модель, бул жанагы авторегрессив дистрибьютор lag модель деп коет англисчеси. Анан бизде жана унутуп котордум, эми авторегрессивдүү бөлүштүрүлгөн кечигүү модели. Бул жерде эмне үчүн бул маанилүү? Себеби жанагы биздин алдыңкы моделибиз бул түз модель, анан эч кандай кечигүүгө уруксат бербейт. Кечигүүгө уруксат бергенде бул жерде эмне болот? Динамикалык сапатка ээ болот модель. Динамикалык сапат болгондо жанагыдай коэффициенттер дагы мындай ишеничтүүрөөк чыгат. Анан бунун жыйынтыгында эмне келип чыгат? Жанагы көз каранды жана көз каранды жана көз карандысыз өзгөрмөлөр ортосундагы узак мөөнөттүү туруктуу байланыш же болбосо кыска мөөнөттүү байланышты изилдегенге бизге бул ушул модель мындай жардамчы болот. Эми результаттарга токтолуп кетсек, натыйжасына, бирок бул жерде аябай мындай маанилүү болгон нерсе жанагы bounce тест деп коет. Бул мындай жанагы bounce тестте бул немеси негизи мына 5%тен төмөн болуш керек. Бизде бул жакта 7,2% чыккан үчүн маанилүү өзгөрмө менен маанилүү өзгөргөн неме көз карандысыз өзгөрмө менен көз карандылуу өзгөргөн менен көз карандысыз өзгөрмөнүн ортосундагы жанагы неме байланыш, узак мөөнөттүү байланыш бар, бирок мындай неме мындай жогору деңгээлдерде эмес. Андан кийин бул жерден эмнени байкасак болот? Жанагы өлүм житимге неменин кызамыктын таасири жогору экен. Анан бул күтүлбөгөн бир коэффициент, бирок жашоо стандартынын ошондой эле ден соолукка жумшалган акчанын жогорулашы менен өлүм житимдин саны азаят экен. Бул узак мөөнөттө. Кыска мөөнөттө дагы мындай көргөнүңүздөрдөй бул жерде дагы биздин иммунизациянын кызамыкка болгон иммунизация өлүм житимдин санын көбөйтүп атат. Демек башка мындай өзгөрмөлөрдү кошуш керек деген сөз бул жерде. Кыска мөөнөттө дагы ошондой эле экономикалык факторду жанагы жашоо стандарты жогорулаганда ошондой эле неме азайып атат, өлүм житимдердин саны азайып атат. Ошол. Эмне жыйынтыкка келсек болот? Бул жакта коомдук саламаттык сактоо маалыматтарын жөнөкөй эконометриялык ыкмалар менен ошонун татаалдык ыкмалары менен талдасак болот. Эмдөө ден соолуктун көрсөткүчтөрүн жакшырышы менен байланышкан. Экономикалык өнүгүү жана саламаттыкты сактоо кеткен чыгымдар да маанилүү ролду ойнойт. Бул өзгөчө мына өлүм житимдердин санын азайтуу боюнча.
Анан бир нерсени унутпашыбыз керек, корреляция эч качан бизге себептүүлүк байланышын эч качан бербейт. Ошондуктан корреляцияны интерпретация чечмелеп атканда биз этият болушубуз керек. Жөнөкөй модельдерди тереңдетилген илимдөө алкактарынга чейин кеңейтсе болот. Биз жанагы эң кичинекей квадраттарды жанагы авторегрессивдүү кечигүү модельге мындай кеңейткенибиз сыяктуу. Демек бизде сапаттуу маалымат болгон болсо, жакшы маалымат болгон болсо, анан биздин методологиябыз так методология болгон болсо, демек ошонун жыйынтыгында биз ишенимдүү далилдерге жетсек болот экен. Ошол. Рахмат. Чоң рахмат. 20 мүнөттө бүттү. Чоң рахмат. Вы прям как мендей вовремя уложились. 20 минут. Все быстро, Анан кызыккандарга бул жакта мисалы жанагы аябай мынабу результаттар болгон болсо, мына жерде бул коддору бар. R программингде мына жакта 500 чакты код. Мындай иштейм, мунун үстүндө иштейм дегендерге бул жакта эгер кызыктуу болсо, бул менден алсаңыздар болот. Ушундай башка өлкөлөр үчүн мындай результаттар да чыккан бул жакта. Анан ошол башка өлкөдөгү результаттар ошол. Коллеги, вопросы задавайте, потому что мы тоже, когда обсуждали, помните, мы Ариму смотрели, модель. Я думала, там прям 100 статей выйдет с использованием Аримы модели. Но вот теперь у нас вот Нурбек Агай, он здесь, в Бишкеке. Можно всегда как бы организовать небольшой курс, чтобы написать статью, если у вас есть данные. Поэтому пока лето, давайте, планируйте, думайте. Если что, Нурбек Агай прям, он пока такой мотивированный, может помогать. Вот, поэтому давайте, коллеги. Все время. Саламатсыздарбы? Анда медиктер да кошулалы, Мен өзүм инфекционистмин. Ушул эмдөө дагы, кызамык да бардыгы мага менин адистигиме абдан жакын. Андан тышкары ошол статистикага дагы жакынмын. Ошон үчүн Нурбек агай, сизге чоң рахмат бүгүнкү маалыматыңызга. Кыргызча абдан сонун кылып биз азыр ошо илим глоссарийинде ошо сөздүктөрдү түзүп атканбыз. Сизди угуп абдан мындай кулагыма жакшы угулду да. Ошо жакшы бир терминдерди которуп коюптурсуз. Биз дагы ошолорду колдонобуз го деген ойдомун. Эми менин суроом сизге чоң рахмат. Ошо бизде азыркы күндө экономика здравоохранение деген абдан чоң, бизде эмес, бул эл аралык деңгээлде абдан чоң багыт бар. Биздин Кыргызстанда бул багыт кичине кандай деп айтсам, кичине башталыш маалында болуп атат окшойт. Анан ошо сиздер менен мына Гүлнара Жеңишевнаны экономист катары сиз менен ошо чогуу чаран иш алып барып ошо даталарды анализировать этип ошо көп нерселерге жетишсек болот деп мен абдан сүйүнүчтөмүн. Себеби ошо здравоохранение менен экономика, саламаттык сактоо менен экономика биригишип, кол кармашып, анан көп нерселерди анализдесек жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Менде бир эле суроо, ушул сиздин берген маалыматтарыңыздын булагы, ушул дата кайсы булактан алынды? Ошо менен бөлүшө аласызбы? Ооба, датаны бөлүшө алам. Мындай немеде жалпыга мындай ачык маалымат болот. Дүйнөлүк банкта жанагы World Development Indicators деп коет, жанагы дүйнөлүк өнүгүү индикаторлор деп коет. Ошол жактан макул сизге жөнөтүп коем. Ошол Андан ссылкаңыз бар, ал мындай да датаны мындай неме форматы мындай жанагыдай кең форматта түшүрөт, анан аны мындай өзгөртүп, аны анализдеп алыш, бул ар өзү да жасайт да. Бул жакта код дагы бар. Аны мындай өзгөртө турганчы. ошол Ошол анан жанагы жагынан жанагы айтып кеттиңиз. Жалпыга мындай мындай каражаттар негизи мындай колдонулса болот. Анан негизинде мен мындай деп ойлоймун. Эми акыркы убакта өзүм деле мен илим жанагы неме жаатында өзүм деле изилдөөлөрүм көп. Анан мен мындай негизи жанагы квантитатив дегенде мындай сандык ыкманын жанында мындай сапаттык ыкманы да киргизиш керек экен. Себеби эксперттердин да оюн алыш керек экен деп ойлойм да. Себеби кайсы мисалы биз изилдөөдө бир жаңы бир баштайлы дейли мисалы бир мындай медицинада себеби медиктер бар. Медиктер мындай көйгөйлөрүн же болбосо көп нерсени өздөрү жакшыраак билет да. Ошого жараша суроолор түзүлүп, анкеталар түзүлүп, терең кылынып, 1 саат, 1,5 сааттык сурамжылоо жүргүзүлсө жакшы мындай маалыматтар алынат деп ойлойм. Олордун баарыны мынабу R программинг менен жасаса болот маалыматтарды. Ошол. Сизге да рахмат, чоң рахмат.
Бизде азыркы күндө азыр жакшы изилдөөлөр жүрүп атат. Ошо кызамык боюнча 2-3 чоң изилдөө бар азыркы күндө. Эми сиз менен байланышып, ошол иш аракетибизди чогуу кылсак, мен ойлойм, бул жагынан сизге дагы керектүү, кызыктуу маалыматтарды менен бөлүшсөк болот. Анан бизге да сиздин ошол жардамыңыз экономист катары, ошо экономика, здравоохранение катары, мен ойлойм, сиз менен дагы байланышып, жолугушуп иш алып барсак болот экен. Сизге рахмат. Жана Иштекен унутпай сиз имя жөнөтүп койсоңуз, сиз мага, мен сизге жөнөтүп коем жана керек болгон маалыматтарды. Хорошо. Менин атым Калыс Асанбековна Ногойбаева. Анан сизге шилтемен жөнөтүп коебуз. Рахмат чоң. Нурбек Агай, вы экран уберите, поделиться. И этот вопрос есть в чате. Опять нашу стату хотят и СПСС обсудить. Как раз то, что мы с вами говорили. Жок, мен СПСС колдонбойм. СПСС колдонгом акыркы жолу где-то бир бакалавр убактысында колдонгонмун. СПСС колдонбошумдун себебин айтайын. СПСС биринчиден аябай оор программа. Андан кийин бир аз мындай кыйыныраак да. Андан көрө эң эле жакшы азыркы учурга чейин колдонгондордун арасында бир где-то бир 17-8 чакты программа бар. Ар программа аябай жакшы экен. Анын себеби мисалы Pythonго аябай жакын болгону. Мисалы код жазганыңда жана мисалы эле бир жактан ката берип калган болсо, анан ал жактан мындай өзүң мындай бат чечип алсаң болот да, Pythonго аябай жакын болгон үчүн. SPSS'тен эгер неме десеңиз, SPSS'ке жакын болсоңуз, ал жанагы Minitab деген программа бар, ал жакыныраак, жакшыраак SPSS'ке караганда. Где-то бир 150 мегабайт болот да, бир SPSS 1 гигабайтка жакын да. Minitab жакшыраак андан деп ойлойм мен. Рахмат. А вот я Арт-студию люблю. Коллеги, еще вопросы есть? Задавайте. Я извиняюсь, некоторых отключаю звук. Спокойно включайте звук, пожалуйста. Просто шум идет, и я тогда отключаю. Мен СПСС боюнча да бир аз маалымат бере кетейин. Бул ардан эмне айырмасы бар? Мен өзү CDC'нин курсун бүткөм. Ошого мындай түшүнүгүм баягы компьютердин программалар боюнча. Анан бизде медиктер негизи өзү математиканы анча жакшы көрбөйбүз. Ошо математиканы жакшы көрбөгөн үчүн медицинага барганбыз деген ойду айтып калабыз. Анан бул эми түшүндүрө кетели, ар студио программасында операциялар жанагыл эмелерди оперативный эме менен жазылыш керек, Нурбек Агай, бүт эмелер. СПСС'те болсо бул кнопочный программа да. Мисалы үчүн ошол эле логистический регрессия, ошол эле p-value, бүт баарын тең мануитни, баардыгын тең кнопка менен басып эле эсептелинет да. Ошон үчүн биз азыр аспиранттарыбызга мурда кол менен санап келген медицинада көп. Азыркы күндө ошо биз СПССке өткөрүп атабыз, жок дегенде СПСС менен санайлы деп. Анан эгер сиздин жардамыңыз менен Ар-студиянын окутуу курстарын эгерде чогуу чаран иш алып барып ошо окутуп бергенге мүмкүнчүлүк болуп калса, биз аспиранттарыбызга Ар-студияны да предлагать этебиз. Эми бизде кээде аспиранттар капа болуп кетет, бизди кечке эле окута бересиңер деп. Анан эми ошентсе дагы азыр эл менен тең тайлаш басып, дүйнө жүзү менен тең басышыбыз керек да. Ошон үчүн ойлойм, сиз менен ошо мен КГМАда иштейм, бөлүм кафедра башчысымын. Ошо сиз менен дагы чогуу чаран биздин аспиранттарыбызга жардам болуп калса аябай жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Анан бирдемкени кошуп, рахмат эжеке. Анан бирдемкени кошумчалап кетейин. Бул негизи бул программалоо тилдеринде негизи мунун фундаменттери математикада, линеардык алгебра болуп эсептелет. Линеардык алгебрага тили жакын, ар программаныкы жакын, Python'ныкы жакын, Minitab'тыкы ушул сыяктуу программаларга жакын болгон үчүн булар жанагы дата матрица сыяктуу берилет да, матрица сыяктуу мындай бат түшүнүп кетет да буларчы. А мен дегеним жанагы SPSS негизи аябай мындай статикалык да, буларга салыштыргандачы, мындай механикалык болуп калат да. Кыйын да, анан аны алып мындай өзүң колуң менен иштеп, мындай ручной көп нерсе жасашың керек болуп калат. Бул ар программингде кереги жок. Ар программинг аябай бат-баттан да. Просто кандай жакшы жагы мындай. Мен мындай немеге каршымын, такыр эле бир программаны үйрөнүп алып анан андай эмес. Мурдатан бери өзүм мисалы фундаменттен бери билген бир программаң болот. Мисалы меники деле негизи мисалы EViews билем мен. Анан статаны билем, мен мындай салыштырмалуу катары ошолорду колдономун. Бирок аябай мындай неме маанилүү болуп калган да. Бирок негизи мындай караганда өзүң текшерсең мындай
логикага эле туура келген нерсе чыккан болсо анан жакшы эле иштеп атат да. Анда проблема жок. Негизинен жанагы программалоо тили жагынан мен мына окуучуга биринчи башта мисалы баягы Pascal деген бар эле эскиден биздин убактыбызда, Visual Basic деген ошолор аябай маанилүү экен да. Ошо көрсөткөндө агайлар эмнеге көрсөтөт деп эле жаман көрө берет эле. Кийин көрсө ушуга фундамент түзүп койгон экен алар. Ошо. Жанагы аспирантура боюнча, программинг боюнча иштешели буюрса келечекте. Жакшы болот. Рахмат. Иштекенбиз эчке. Так, коллеги, еще вопросы? Что-то сегодня стесняются все. Вопросы не задают. Но я думаю, вопросы. Медицина жагынан аз билем, сиздерден үйрөнгөнү келдим бүгүн. Мен негизи бул ошол кызматташтыкта бул. Изилдөө деген кызматташтыкта. Да. Вот и меня в медицину занесло. Долго уговаривали Гульнару Денишевну, долго уговаривали, но вот теперь она с нами. Теперь вот Нурбек агай менен дагы кызматташтык кылып, ошо чогуу чаран иштеп, ошо көп нерселерди алдыга жылдыралы. Себеби Кыргызстандын илими өзгөчө бизди көйгөй кылган медициналык илимибизди астыга жылдырбасак, эл дүйнө жүзү астыга кетип баратат. Биз жетишпей калып атабыз. Чуркап да жетишпей калып атабыз. Басып эмес, чуркап жетишпей калып атабыз. Ошон үчүн чоң адым менен астыга жылып турсак, ошо эл аралык деңгээлде бизди түшүнүп, бизде абдан жакшы даталар бар. Эми көбүнчө базалар азыраак болгону менен медицинада сурамжылоо иштери бар, башкача скрининговый иштерибиз бар. Ошо абдан жакшы даталар чогулганда, эми ошону анализдеп туура сиз жана эң жакшы слайдда көрсөттүңүз, таза сапаттуу дата менен методика, так методика болсо ошондо гана болот да. Бизде азыр көп эле айтып атышпайбы, Кыргызстанда илим жок, илимий ишканалар эле көп, департамент науки, анан Минобраз науки, анан эмне науки, анан Академия науки, анан илимиңер кайда деп сурайт го. Анан ошо сиздер менен чогуу чаран бүгүн абдан жакшы күн болуп атат. Гүлнара Жеңишевна, сизге абдан чоң рахмат. Ушундай жакшы көпүрөлөрдү түзүп берип, ошо илим, Кыргызстандын медициналык илимине чоң салымын кошуп атат. Гүлнара Жеңишевнага отличник здравоохранения дегенди буюрса иштеп турсаңыз алып бергенге аракет жасайбыз. Себеби саламаттык сактоого көп жакшылаа нерселерди киргизип атасыз. Көзүңүздү көрүп мактагандык эмес. Чынында ошондой. Мен мына биякта биздин коллегалардын көбү эле мени колдойт болуш керек. Биздин медиктерди көрүп атам, ошо менин оюм ошондой. Анда элдин убактысын албайын. Чоң рахмат сизге. Анан контактлар менен Гүлнара Жеңишевнаны алып, анан мен сиз менен байланышам. Рахмат. Нурбек агай у нас в сообществе, так что там тоже можете вопросы задавать. Нурбек агай, если что, ответит. Если он не ответит, я отвечу. Найду его, спрошу ответ и отвечу. Анан жана бизде мына жакында финалдардан кийин бизде мына буткамп деп коет. Ошо программалоо боюнча биздин менин курсум бар эле. Биз илим изилдөөнү алкаганда жана окуучуларым ошол жанагы келечекте мындай жанагы азыр бизнес аналитиканы бир аз жайылтыш керек болуп атат. Анан ошол жаатта ошо программингди бир аз үйрөтөйүн деп атат элем. Анан азыр просто немеден биздин коллегадан сурадым эле, сырттан окуучу келсе болобу деп, сырттан келсе болсо кошушка аракет кылайын. Бирок гарантия эмес да. Ошондой нерсе бар. Негизи мына илим өзү негизи баарын ачык болуш керек да. Сырттан мисалы Кыргызстанга ким мүмкүнчүлүгү болгон келип уга бериш керек да деп ойлойм менчи. Себеби кыйын нерсе да өзүнчө эле. Себеби жанагы альтернативдин наркы аябай жогору болгон нерсе. 40 жашка чейин өзү негизи PhD очень болосуң. активный. Если курсы откроете, нас тогда позвали в Россию, да, на летнюю школу, помните? Там в российской летней школе из 300 человек 200 наши были, кыргызы. Такие активные, сразу все зашли, зарегистрировались, и там вот так вот российская школа идет, там я забыла от кого, Сеченова, да? Нет, не Сеченова. В общем, от кого-то, и там целых 200 человек Кыргызстан сидят на каждой лекции, поэтому ачсаңар сразу с нашего сообщества, я думаю, бир группа, эки группа болот.
Ошол. Чоң рахмат, М. Нурбек агай. Чоң рахмат эжеке, мүмкүнчүлүктү бергениңиз үчүн. Себеби жанагы мен жана айтып кеткендей эле бул илим өзүнчө бир мындай коомдук товар катары колдонулуш керек деп ойлойм мен. Көп билгенден кийин жайылтыш керек деп ойлойм мен, билбейм. Мындай, конечно, ал немеси деле бар. Башка нерсе деле бар, бирок эми негизи ошондой деп ойлойм да. Бир аз эми окуучу жаатынан мен карап атам бир аз. Биздин деле мисалы окуучулардын келечекте сыртка чыгып, барып ал жакта окуган укугу бар деп ойлойм мен негизи эле. Деп ойлойм да. Мындай нерсе, компьютердик нерселерди үйрөнсө көбүрөөк жакшыраак болот деп ойлойм мен келечекте. Чоң рахмат сизге мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн. Всё. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Чоң Иштекем рахмат эжеке. всем коллеги, кто присутствовал сегодня. Я еще видеозапись сделаю, выставлю, поэтому ее тоже будут смотреть. Я вот разрешение у Нурбека агая спрашиваю. Вот, поэтому Макул эжеке. надеюсь, что видео будет полезным. Все, всем до свидания. Болуптур.